Устаз, сүрөттөр бар комнатада да намаз окуу макрухбу же окуганга болбойбу дейт. Сүрөт бардын, сүрөттүн маселесин айтканбыз. Сүрөт экиге бөлүнөт. Шариятыбызда тыюу салынган сүрөт, анан шариятыбызда тыюу салынбаган сүрөт. Кол менен тартылган, жанагы тоошоттун жанына тартышат го, живопись менен. Ошо кол менен тартылган ошол сүрөткө шариятыбыз арам деп фатва берген. Арам. Кол менен тартканга болбойт. Пайгамбарыбыздын хадиси келген. Анан скульптур жасаганга, эстелик жасаганга, айкел жасаганга міне шариятыбызда тыюу салынган. Анан фотоаппарат менен тартылган сүрөттөр жакшы эмес, бирок шариятыбызда тыюу салынган эмес. Эгерде сүрөттөр ошондой сүрөт, фотоаппарат менен коюлган сүрөт боло турган болсо, анын ал үйдө намаз окушканга эч кандай зыяны жок. Ал эми кол менен тартылган жери асты жагыңда боло турган болсо, намаз макрух болот. Тебелеп турсаң, аркаңда болсо зыяны жок. Эми бирөө айтат, кол менен тартылган, фотоаппарат менен тартылган шунчалык сонун болуп турбайбы? Эмнеге фотоаппарат менен тартылганды боло берет дейбиз дагы, кол менен тартылганды болбойт дейбиз десе, алымдар ушундай деген, мен деген жокмун. Алымдар ушинтип фатва берген. Кол менен тартылган кандай эле сен бир сүрөттү тартып, Аллах Тааланын бир сыпаты менен сыпатталып атасың да жаратып атасың бир нерсени. Кээ бирлер бирөөнү карап туруп тартат, кээ бирлер өзү ойлонуп бир кыз тартат. Ал деген нерсе өзү жаратканга окшош болот. Ошон үчүн кыяматка барганда жан киргиз деген сурак ошон үчүн болот. Мындан 100 жылга жакын мурда Египетте Мухаммад Бахит ал-Мути'i деген муфти болгон. Ханафи алым. Ошол киши фатва берген. Фотоаппарат менен тарткан сүрөт менен кол менен тарткан экөө эки башка. Анан жана маскапсыз айырмалабайт алчы. Мына жерде намаз окуп атасың, астынан өтө, аны айырмалабаганы сүрөт, эки сүрөттү айырмасын каяктан билет ал. Биринчиси кол менен тартылып, ага кадимкидей жаратууга окшогон болду. Ал фотоаппарат деген нерсе болгон көлөкөнү гана сактап берип атат. Ошон үчүн экөөнүн айырмасы асман менен жердей. Сууну карасаңыз, өзүңүздү көрсөңүз болот, а? Ушул арам эмес, сууну карабаш керек. Мен сүрөтүм чыгып калып атат деп. Ошондой эле. Күзгүнү карасаңыз, өзүңүз көрүп атпайсызбы? Туунук сонун болбу? Кол менен тартылгандан жакшы. Зыяны жок. Маселе ошол жакта. Болгону фотоаппарат менен тартылган сүрөт жөн гана көлөкөнү гана сактап берди. Болду. Ал эми жанагы кадимкидей бир нерсени жаратканга аракет кылат. Ошол себептен эмне арам деп айтылат. Бардыгына келеби, же адамга гана тийиштүү болот? Сүрөт маселесинде жандууларга гана кирет. Ат, эшек, адам, ал эми үйдү тартса, тоону тартса, көлдү тартса, сонун болот. Меккени тартсын, мешитти тартсын, сонун үйгө илип коебуз иншалла. Бизде тыюу салынып аткан нерсе эмне? Адамдын сөлөгөтүн же болсо жандуунун.